ичирилген, жедирилген сыйкырдын түрү. Ичирилген, жедирилген сыйкырдын түрү бул көз ачыктар, бакчылар, ошол сыйкырчылар тамактарга, сууларга сыйкырларын окуп, кагазга окуп, кандарга окуп, кыскасы эзиле турган нерселерге, туздарга окуп, жада калса ошол сууга дагы сыйкыр дубаларын окуп, адамдарга ичирилген сыйкыр болот. Кээ бир учурларда ошол ичирилген, жедирилген сыйкырларга айыз кандарын да кошуп сыйкырлаган учурлар кездешет. Ушул нерсе ичирилген, жедирилген сыйкыр болуп эсептелет. Ошондуктан сыйкырдан алыс болуш үчүн негизи Куран аяттары менен өзүбүздү коргоп, дем салып, дем салдыртып туруш керек болот. Сыйкырдын бул түрүнөн кадимки Куран аяттары менен дем салуу менен адам толук түрдө айыга алат жана ошентип өзүн коргоп жүрүү менен бул сыйкырдан алыс болсо болот. Бирок ичирилген, жедирилген сыйкырлардын, мындайча айтканда, кайсыл тамакта сыйкыр бар экенин биз толук билбегендигибизден, ошондуктан тамактануудагы сүннөттөргө, пайгамбарыбыз көрсөткөн адептерге бекем болуу зарыл. Ошон үчүн тамак жээрде сөзсүз бисмиллах деп айтып, оң кол менен тамак жеп жана тамактын адептерин сакташыңыз керек.